Сөз сизде теле долбоорунун кезектеги чыгарылышы кыргыз коомчулугундагы көйгөйлүү маселелердин катарын толуктап келген ушул ажырашуу маселелери туурасында сөз кылмакчы. Күнүгө 2 жаш официалдуу баш кошсо, тилекке каршы бир күндө 3 официалдуу ажырашат экен. Үй бүлөгө ислам дини өтө терең көңүл бурат. Курандагы Алимран же болбосо Ниса сүрөлөрүнүн бардыгы үй бүлө тууралуу сүйлөнүп кеткен. Эми ишиме баткан кызым сыртыма да батат. Эмне болмак эле? Тигинин кызы да келип калыптыр да анан эмне болмак эле деп атпайбы? Тиги кыздын, демек тиги кыздын кулагын көтөрүп атат. Жаштарыбыз мындай эртеңкисин ойлобой калды. Азыр кээ бир жаштар мынтип карап турат дагы, келечекти карабай туруп, эмне кыздын фигурасын карайт же башкасын карайт, же болбосо кыздар деле ошондой болуп калды, балдар деле ошондой болуп. Үй бүлөдө ошол эң негизги критерийлердин бири, секреттердин бири экөө бири-бирин кечиримдүү болуп, экөө бири-бирине жөлөк болсо, мына ошондой үй бүлө бекем болот. Албетте жаштардын ою бул ата-энеден, улуулардын айткан тарбиясынан деп айтылам. Жаштарга эле күнөөлөй бербеш керек. Өмүр бою ошолорго иштеп келди, эми дагы эле ата-энеси күнөөлүү болуп калабы? Конечно, бул жерде тарбия чоң ролду ойнойт. Официанткалар деп коебуз го. Эми обслуживать этип жүргөнүн көрсөңүз эми мындай аткарып жүргөнүн көрсөң, тим эле бирдене айтсаң, чуркушап кетсең, жака чуркап барып кайра чуркап келип калат. Чайып келеби мына десең, чайды чуп барып кайра келип калат. Эми могу төгүлүп калып жыйнап кетсең, кеп чыгып кетет. Эми ошону үйүндө кылбайт да булар. Жаман көңүлүн калат да ошол. Ошону күйөөнө кылса кан эле. Ошону кайната кайненесине кылса кан эле. Ошондой мамилени аны эч ким жибербейт андай келин. Ушул күйөөсүнөн ажырашып кетсе да кайнатасы менен кайненеси алып калат эле да ошончу. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаарынын автобазасынын начальниги Абдыкайымов Эргал агайыбыз келген. Ошону менен катар Демнур медициналык борборунун директору Өмүралиев Шайлообек агайыбыз келген. Шайыков Тынчтык агайыбыз Ас-Самат мечитинин имамы. Ушул биздин студиябызга Жыргалбек уулу Эрлан деген студент келген. Жекшенбеков Дүйшөнбек бул дагы ушул жаштардын атынан келген. Ошону менен катар жаштар сүйлөсүн теле долбоорунун алып баруучусу Темирдан Ахматов агайыбыз келген. Бүгүн биздин студиябызга куш келипсиздер. Ушул алгач жалпы бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлөрдүн ажырашуу маселелери коомчулукта өтө көйгөйлүү маселелердин катарын толуктап, Кыргызстанда ушул акыркы статистикалык маалыматтарга таянсак, ушу 8471 аял үй бүлө ажырашууга дуушар болгон. Эми ушул маселелердин алдын алуу жолунда кантип биз ушул проблемадан Кыргызстандагы үй бүлөлөрдү чече алабыз деген маселеде талкуу кылабыз. Жалпы ушул суроо ислам жаатында, исламдын негизинде кандай болот? Ушул үй бүлө дегенди кандай түшүнөсүз, сиздин көз карашыңызда кандай? Үй бүлөгө ислам дини өтө терең көңүл бурат. Курандагы Алимран же болбосо Ниса сүрөлөрүнүн бардыгы үй бүлө тууралуу сүйлөнүп кеткен. Үй бүлөнүн ынтымагы, үй бүлө канткенде жакшы жашайт, канткенде ажырашпайт, канткенде бири-бирин сыйлайт, ошо жөнүндө өтө терең ислам дини көңүл бурат. Кыскача исламда ушундай. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин көз карашыңыздарда кандай? Үй бүлө дегенди кандай түшүнөсүздөр? Коомчулукта кандай түшүнүк бар үй бүлө дегенде? Эми үй бүлө дегенде биз биринчи кезекте бул үй бүлө кичинекей мамлекет деп атпайбызбы? Ошол кичинекей мамлекетти кандай түптөп башынан эң биринчи баштаганда анын фундаментинен баштап, анан ошол үй бүлөнү курганга эки жак тең даяр болуш керек. Мүнөздөрүнүн келишпегендиги, бири-бирин терең түшүнгөн жок дагы, анан ар биринде баягы өздөрүнүн мындай критерийлери боюнча бири-бири мындай сыртынан терең изилдебей, мындай бир кандайдыр бир чала эле таанышып, анан кийин жеткиликтүү мындай изилдеген эмес. Мисалы, психологдор айтат, ар бир адамдын мээсинде программа болот. Ошо программа ожидания деп коет. Эркек айтат, менин колуктум мындай болсо, бою мындай болсо, характери мындай болсо, дайыма эле күлүп жайнап турса, кайненеме мындай мамиле кылса, кайнатама мындай мамиле кылса дейт. Анан кийин турмушта кандай болот?
турмушта ошол күткөн программа акталбай калат. Аял дагы, колуктусу дагы ойлойт, менин күйөөм мындай болсо, менин сыйлап эле турса, жаман сөз айтпаса, баскан турганы мындай болсо, кыял жоругу тапкан акчасы деп ушундай бир өзүнчө бир күтүү программасы бар да. Ошол күтүү программасы келишпей калды экөөнүкү. Мына ушундан анан конфликттер башталат. Эми өткөндө мен бир тойдо болуп калдым. Ошол тойдо тамада айтып атат, баарыңар эле айтасыңар, 2 жаштын кармашкан колу бек болсун, ажырабасын, түбөлүк болсун деп атасыңар. А кандай кылганда бек болот дейт. Кандай кылганда ушу 2 жаштын колун биз бекем кылабыз. Сваркадай болуп калсын экөө, ажырашпасын деп атпайбы? Мунун 5 сыры бар экен. Ошол 5 сырынын бир сырын мен эстеп калганын айтып берейин. Биринчиден бул кечиримдүүлүк экен. Экөө эгерде бири-бирин кечирип, түшүнүп, чыдамкайлык, сабырдуулук боло турган болсо, ошол бул өздөрү түшүп бараткан кемени, үй бүлө бул кеме да өзүнчө бир сууда агып бараткан, өмүр деген дайрада агып бараткан кеме. Ошол кемени сактап калат. Мындай бир икая айтылат да. 2 дос чөлдө кетип бараттыр. Ошол чөлдө кетип баратып, суусу түгөнө баштаганда экөө урушуп, талашып, сен көбүштүң, мен көбүштүм деп, анан бир досун бетке чаабыйыптыр. Анан таарынып калган досу отуруп туруп кумга жазып коюптур. Бүгүн менин жакшы көргөн досум бетке чаабыйды деп. Анан чогуу жөнөшөт, андан ары сапарды улантып, анан бир дарыяга барып сууга жетишет. Сууга жеткенден кийин баягы чаңкаганын кандырып, анан сууга кирип сергип алалы деп сууга түшүп атканда, таарынып калган досу суунун ортосуна барганда чөгө баштайт, агып. Анан кийин берки жээкте отурган досу чыдабай кетет дагы. Аркандын бир учун ташка байлап, бир учун ыргытып, өзү сүзгөндү билбесе дагы жанын тобокөлгө салып барып тигини сүйрөп чыгат. Анан тиги досу чыгары менен балканы алып келип туруп анан кийин ташка чегип жазып коет. Бүгүн менин жакшы досум менин өмүрүмдү сактап калды деп. Анан баягы досу сурайт, өткөндө мен сени ачуу менен жаакка чаап ийгенде кумга жазып койдуң эле. Ал эми бүгүн болсо ташка жазып атасың дейт. Дегенде ал айтат, кум шамал болсо, баягы кумдагы жазуу, кичине эле шамал болсо тез эле өчүп калат дейт. Ал эми мен ташка чегип жазып койгонум бул жүрөккө жазганым. Буну мен эч качан унутпайм. Ал эми өчүп калган нерселер бул кечирип турса, кечиримдүүлүк болсо тез-тез өчүп турат. Үй бүлөдө ошол эң негизги критерийлердин бири, секреттердин бири, экөө бири-бирин кечиримдүү болуп, экөө бири-бирине жөлөк болсо, мына ошондо үй бүлө бекем болот. Жакшы, сиз ошол үй бүлөдөгү бир жакшы коомчулукка үлгү боло турган кечиримдүүлүк сыпатты жакшы байнап бердиңиз. Рахмат. Сиз кандай ойлойсуз агай? Бүгүнкү күндө ушу деги эле үй бүлө дегенде коомубуз кандай түшүнөт? Сиздин баамыңызда, сиздин бир көз карашыңызда үй бүлө деген өзү эмне? Эми үй бүлө дегенде эч кимге айтып таң калтыра турган окот эмес. Эми бүт баардыгы үйлөнүп атпайбы. Үй бүлө деген жанагы мамлекет деп айтат бир убакта, чакан бир мамлекет. Болбосо 2 жаштын кошулуп жаңа жашоого бут таштаганы, келечекке бут таштап бактылуу өмүр сүрүү, урпак алып келүү деп атпайбызбы? Ушундай эле болуп атат. Ошол эле да мындай эми үйлөнүү деген маселе өзү ушул. Анан кийинкиси бу эми үйлөнүү менен бүтүп калбай атпайбы? Бардыгы үйлөнгөндөн кийин бактылуу жашоо максатыбыз, үйлөнүү эмес, максатыбыз үйлөнүп бактылуу жашоо болуп атпайбы? Ушул бактылуу жашоого келе албай аткан жаштардын маселеси болуп турат да, жана сиздин айтууңуз боюнча. Вот ушул экөөнүн бактылуу жашоонда кептин бардыгы. Мен жана айтып атпаймынбы? Мындай айтып келгенде баарыбыр биз көздөгөн максатыбыз эле кайтып ушул 2 жашты ажыраштырбой, 2 жашты бактылуу кылуу болуп атат да. 2 жашты бактылуу кылуу ушул мына кудалар жагынан эле, кудалар. Эми бир эле кол сөз айтып кетейин. Мен жанагы ар бир нерсенин токотер жери бар деп айтабыз го, ар бир сөздү айтат. Эми бул жерден токотер жер мындай болот да. Эгерде маселен бир балабыз бир кызды алып качып кеткен боло турган болсо, ушунун артынан куугунчу барат дейбизби? Ушундай деп айтылат да, агай. Жуучу барат да. Анан жуучу барганда сиздер ар дайым ошол жанагы кыздын артынан куугунчу барганда таекеси, жакшы туугандарын алып барып атабыз биз, эң жакшы кишилерин, салмактуу, даңктуу, аябай туугандык катнашкан кишилер жиберип атабыз. Ал кишилер барып атат, ал кишилер барганда үстүнө бир кой соет, жакшылап бир койду союп берет, бир койду союп бышырып, жегизип, ишкизип, үстүнө жанагы кийгизип, жана шубасын, оркубу, тумагын кийгизип жиберип атат да. Бардыгына аялы барса аялдарына жана алкасын тагып, сөйкөсүн, шакегин салып жөнөтүп атат. Эми маселен ушулардын бардыгы кийип ишип, анан 1 күн жатабы, 2 күн жатабы кетет. Кеткенден кийин ал келди, анан булар барат, ушинтип атып эки ортодо катты алыш бериш болот.
эми алыс бериш болгондо эртең күнү кыз менен бала ажырашып аткан убакта ушул кишилердин бирөөсү келбейт да. Ой, бул кыз эмнеге кетип калды? Жанагы тайеке жок, жанагы бөлө жок, жанагы бир тууган агасы жок, бир тууган жеңеси жок, жакын туугандары жок, кыздын эжеси жок, кыздын агасы жок. Эми барбады беле жана тиерге. Ой, биздин кызыбызды урдап кетиптирсиңдер деп мындай энтигип барбады беле ызырынып. Эми ушулар эмнеге буну кыз менен бала ажырашып атканда ызырынып келбейт деген менин өзүм оюмда. Ошого келбей эмнеге ажырашып атасыңдар? Уят болот. Биз кепил болгонбуз. Алар кепил болду эле да ошол убакта, кепил болгондо кыз макул болуп отуруптур деп ата энесине айтып келген да жанагылар. Эми ушулар эми келбейби? Эмне болду буларга? Эмнеге ажырашат? Эгерде ушул малда эле келген боло турган болсо, эч кандай балекеттин мунун ары карай уландысы болмак эмес да. Моментим ушул жалгам. Эми бу жерден тагы мындай болуп атат. Кыздын энесинен эмнеге деп көрүп атам мен. Кыздын энеси деп атсам өткөндө бир кишилер урушса эле эмнеге басаң кыздын энесине түртөсүңдөр деп. Кыздын энеси минтип атпайбы энесине? Кызына айтып атпайбы? Кызым келсең эчтеңе де болбойт, өлүп кетсин. Эми ишиме баткан кызым сыртыма да батат. Эмне болмак эле? Тигинин кызы да келип калыптыр да анан эмне болмак эле деп атпайбы? Тиги кыздын, демек тиги кыздын кулагын көтөрүп атат. А кыз акасы ушунча боло берет экен дегендей кылып бир күн жүрөт, 2 күн жүрөт, 5 күн жүрөт, анан көйнө баштайт, анан тиги дос чакырат, бул дос чакырат. Ушу менен тиги жаңа курган үй бүлөсүн унутуп кетип алат. Эми бу жерден мындай айтат элем да, мен бул энелерге айтат элем да, основном энелерге айтат элем. Бизде де эне бар эми, бизде де кыздар бар эми, эмнесин жашырасың? Бардыгыбызда кыздар бар, эне бар. Мен кыздын энесине айтат элем да, бул ишиңе баткан кызым сыртыма батат деп атпайбы? Анын ишине баткан кызы айылына батпай калышы мүмкүн да. Айыл эмес шарга батпай калышы мүмкүн. Ошондон эмне кылыш керек? Кызды апарып туруп өз колу менен табыштап баланы чакырып бериш керек да. Маселе ошондо. Маселе ошондо, мен ушуну каалайт элем. Рахмат агай, жакшы бир жакшы жол жоболорун үйлөнүүдөгү өкүлчүлүк бир туугандарыбызга дагы тиешелүү сөздөрдү айттыңыз. Деги эле ушул бүгүнкү күндө жаштардын бир үй бүлөгө канчалык бир деңгээлде түшүнүгү, канчалык бир деңгээлде ушул түшүнүгү барбы? Мындай маселелер Кыргызда болгон эмес, ажырашуу деген маселе бул кескин түрдө көбөйүп атат да. Эми кандай деп карайсыз ушуга? Күнүгө 2 жаш официалдуу баш кошсо, тилекке каршы бир күндө 3 официалдуу ажырашат экен. Аларды биз иликтеп карап көрсөк, алардын үйү бар, иштеген жумушу бар, 3 жыл, 5 жыл сүйлөшкөн. Бардыгы жетиштүү. Бирок эмнеге ажырашат деп мындай биз иликтеп көрсөк, баягы булардын бири гана азыркы биздин молдо экөөбүз айткандай ыйман, руханий дүйнө боштугунан болуп атат. Агай, кечиресиз, ушул жаштар үй бүлөнү бүгүн түшүнүп үйлөнүп атышабы? Ошого сиздин кыскача оюңуз кандай? Түшүнүп үйлөнүшүп атат, кантип үйлөнүп атат десе, кээ бирлер ушул батыштын түшүнүгү менен үйлөнүп атат. Кээ бирлер болсо жана кыргыздын каада салты менен ушул баягы илгерки наркостуу улап үйлөнгөндөр да бар. Анан көпчүлүгү азыр баягы 21-кылым деп, 21-кылымда техника өстү, баардык технология өстү деп батыштын саясаты менен үйлөнүп, анан 15 миң, 20 миң алды, 100 миң, 200 миң деген долларга акча коротуп, анан кийин 3 күндө ажырашкандар бар. Мисалы да. Негизги бул жерде эмне десе, азыр биздин жаштарыбыз мындай эртеңкисин ойлобой калды. Азыр кээ бир жаштар мынтип карап турат дагы, келечекти карабай туруп, эмне кыздын фигурасын карайт же башкасын карайт, же болбосо кыздар деле ошондой болуп калды, балдар деле ошондой болуп калды. Мындай үй бүлөнүн мындай чечмелеп баягы өзүнүн ар бир бул үй бүлө өзүнчө факультет да. Ал үй бүлө мисалы бекем болуш үчүн ушул имандуу болсо, азыркы биздин агайлар айткандай, анын баягы пайгамбарыбыз айтат го, үйлөнгөндө ушул критерийлери бар, сулуулугуна, иманына, ата тегине карагыла деп. Эң негизги иманы дейт. Ошол сыяктуу биздин жаштар азыр көбү жеңил ойлуу болуп калды да. Бирок ошол эле учурда жакшы жаштар да бар. Мен бул жакта агай, кечиресиз, ушул жаштарга жакшы сын пикирлер, жакшы эмелер кетип атат да. Бүгүнкү күндө эми жаштар чындыгында түшүнүп үй бүлөнү бир канчалык бир деңгээлде, канчалык түшүнүгү бар жаштардын, сиздер кандай ойлойсуздар мисалы? Саламатсыздарбы? Эң биринчи бул мына ушу улуу айкелерибиз жаштар деп эле асылып атат. Мен жаштарды коргогум келет. Булар айтып атышат, бирок чындыгы да бар. Бүгүнкү күндө жаштар көбү алгычакты алтыным алгандан кийин катыным болуп атышат. Той беришет да, кур намыс менен канчалык кредиттер менен үйлөнүшөт. Булардын ажырашуусу ата энелер себепкер деп айта алам. Анткени үйлөнө элек жатып булар ажырашуунун далилин көрсөтүп жатышат. Көбүнчө тойдо арак ичүүлөр. Арак ичкендер эч убакта чын сүйлөбөйт. Мисалы, кел достук үчүн алып эл дейт да, арак ичип алып эшикке чыгып алып мушташат. Анда чындыкты айтпай, кел мушташ үчүн ичип эл деп. Ошол сыяктуу алардын айткан тилеги да кабыл болбойт.
Ошон үчүн алар баш кошсун, сварка болуп калсын деп эле алардын ою эртең эле ажырашып калсын. Эртең дабырды алса, дабыр той болот деген. Демек, булар улууларда жатат деп айта алам. Улуулар Кечиресиң, ушул жерден бир маселени тактап кетели. Ушул үй бүлө деп айттык да. Анан үй бүлө дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Мисалы, жаштар кандай түшүнөт? Биз мына жаштар азыр бойдокпуз. Буюрса, үй бүлө деген сөз келгенде биздин оюбузга Кудай буюрса кандайдыр бир үйүбүзгө кут келет. Дагы бир баш кошулат. Жана байкелер айтып аткандай кичинекей мамлекет буюрса өнүп чыгат. Мындайча айтканда, жанагы бир жакшы даракка бир даракты мындай кошуп туруп анан жакшы бир гүл чыгат го. Ошол сыяктуу элестетем да. Бир мындай көлөкөлүү, мөмөлүү бир дарак өсүп келе жатат деп элестетем да. Сен ошол мөмөлүү жакшы дарак деп элестетет экенсиң, а башка жаштар мисалы сендей түшүнөбү? Сен жаштарга кандай көз карашың бар мисалы? Эми жаштар, албетте жаштардын ою бул ата энеден, улуулардын айткан тарбиясынан деп айта алам. Жаштарга эле күнөөлөй бербеш керек. Кыргызда жакшы сөз бар, бала уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Демек, биздин улууларга, жаштардын өсүшүнө улуулар себепкө боло алат. Мисалы, азыр кыздарыбыз кыска шымдарды кийип жүрөт. Аларды ата эненин тарбиясынан деп айта алам. Ата кийбе деп айтыш керек. Мисалы, азыр илгери кыргыздар ушундай болгон, ата энесин ушундай болгон дейт. Мен тарыхтан окуй элек, мен ак мөрдүн шорты кийип алган. Демек, жаштардын кандай түшүнөт билбейм, бирок буюрса ата энелерибиз жакшы болсо, улуулар жакшы үлгү болсо, жаштар жакшы түшүнөт. Агай, жакшы уктуңуз. Бул Эрлан мырза ушул жаштардын жакшы колдоп, жаштардын жакшы идеясын айтып, жанагы жаштар тарбиясыз деп атпайбызбы? Жаштар тарбиясыз болушуна себеп болгон бул ата энелер тарбиялай албай жаткандыктан тарбиясыз жаштар чыгып атат деген маанини айтты да. Эми ушул ата эне катарында сиздер улуу муун катарында бүгүнкү коомдогу эң маанилүү адамдар болуп турасыздар. Эми үй бүлөнү түшүнүү маселесине, ажырашуу маселелерине деги эле ушул тактап айтканда үй бүлөнүн ажырашуу себептерин алып барган кандай маселелер бар мисалы? Бул жерде мындай болуп атат да, бул жанагы Ерлан бул мырза айтып аткан баары көбүнө эле кошулам, туура эле айтып атат. Бирок бул карап турсаң, азыркы жаш балдар кыйын чыкты. Эмнеге десеңиз, сүйлөөдү аябай өздөштүргөн да, сүйлөп айтууду өздөштүргөн да. Бирок угуу маселесин аябай өздөштүрө албай не кылган эмес да. Такыр жок угуу маселесинде угуп насихат алуу. Эми бирөөгө өзүң өмүр баянды айтып берип, илгери болгон өзүңдүн башынан өткөндөрдү айтып берип, кээ кезде бир жол жүрүп баратканда айтайын десең, такыр угатын киши таппай калдың да. Бүт бар сүйлөгүч болуп кетти. Эми муну Ерланды карап турсамчы, менен улуурактай көрүнүп турат да, акылычы. Ушу мен 50ден ашып кеттим, азыр жөн эле келип калганга окшойм мен 50гечи. Эчтеке байкабай калгандай болуп турам да. Аябай сүйлөө жөндөмүн өздөштүргөн да. Угуу жөндөмү мына эми Ерланды мен маселен Ерлан өзүн айтып аткан жокмун, Ерланды критикага алып бастырмалап не кылып аткан жокмун. Телевизордон көп көрөм го, мына Темирлан мырза отурат, жаштар сүйлөшүндө апарып атпай, такылда эмнедир кыздар чыгат, эмнегедир балдар чыгат. Эми үй бүлө куруп кел десең бирге, ушундай такылдатып үй бүлөндү алып кетсе чиркен кан эле. Ошону тарбиялай жаткан биздин улуу муунда. Эми бул балдардагы эми айтып атпаймынбы сизге, эмнеден айтып келатам, улам айтып келатам, бул балдарды айтып атпаймынбы, жанагы угуу неси жок деп. Эми балдарга маселен өзүңдүн айткан кызыңды алып берейин десең, өзүңдөн эми болбой эле баштан практика бар да, өткөнсүн турмуштан өттүк, көрдүк, жакшысын да көрдүк, жаманын да көрдүк, бир кызыктай жашоодордон өттүк. Биздики как раз 90-жылдарга туш келип калды, бир кыйын жашоодордон өттүк. Аркы белени көрдүк. Эми биз жанагы ачуу баса жуучуга да бардык, кудада тостук көрдүк. Жолдош балдарды үйлөндүрдүк, аялдарыбыздын подружкасын апарып жанагы бирөөлөр урдап апарып берип атат. Ушундай нелердин бардыгынан өттүк практикадан. Айтып атпаймынбы, ата энеден деп айтып атканы туура, бул Ерлан мырзанын айтып атканы аябай туура. Ата энеден болуп атат, жанагы шорты кийбе деп атпайбы? Ата энеден экен туура. Эми ошону биздин жана мен башында эле айтып кетпедимби, ата энеден деп мына ажырашуу маселесинде ата энелердин ролу аябай чоң. Ата эне койду. Жок, жакшы. Эми үйлөндүргөн сен болуп атсаң, калың берген сен, тойду өткөрүп барып аткан сен, машинасын алып берип аткан сен, сенин үйүндө жашап аткан экен. Ушуну тарбиялай албаган атадан, энеден, баладан эмес. Бул үй бүлөнү кантип бекемдейбиз, кантип сактап калабыз, мунун баарын айтыш кыйын, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө ачуу чындык ажырашууга көпчүлүк убакта арак себеп болот. Жанагы күйөөлөрү ичип кетсе, көпчүлүк аялдар булардын арагына чыдай албайт дагы. Мен өзүм кесибим боюнча айтып атам. Вот мага келген ошо аракты чыштайм деп келген 10 жигиттин ичинен 7-өсүнүн аялдары кетип калган.
жетөөсүнүн кээде бешөөсү кээде жетөөсү көпчүлүгүнүн кетип калган, көпчүлүгү биринчи экинчи үчүнчү аял менен жашап атат. Бул эмне себептен? Себеп дегенде жана мен жогоруда айтып кеттим, мүнөзүндөгү кемчилик. Мүнөзүндө кандай ор койгон кемчиликтер бар? Текеберчилик, калпычылык, жалганчылык, ызакорлук, таарынчаактык, аферистик, алдамчылык, зөөкүрлүк, жанагындай кызыл камчы. Анан кийин богооздук, сөгүнчөөктүк. Мына ушундай чоң ор койгон кемчиликтердин үстүнөн иштеш керек. Жана биз намазга эмнеге жөнөтүп атабыз, даватка эмнеге жөнөтүп атабыз? Жана субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбарды 33 жолу айтканда, Алла, субханаллах, сенде кемчилик жок. Кемчилик мына менде. Мен калп айтам, мен жалган айтам, мен эки жүздүүмүн, мен зөөкүрмүн. Ушул менин кемчилигимди жараткан Аллам алып сал деш керек. Мындайча алганда кызды дагы эркекти дагы биз ошол үй бүлө курганга тарбиялашыбыз керек. Тарбиялап туруп, андан кийин колдорун карматып коелу, андан кийин булардын өзүнүн мындай жоопкерчиликти ошол үйлөнүп аткан эки киши алыш керек. Байкуш ата энеси өмүр бою ошолорго иштеп келди, эмне эле ата энеси күнөөлүү болуп калабы? Конечно, бул жерде тарбия чоң ролду ойнойт. Бирок мына эми өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр ушу 20 жылдын ичинде кандай деген тарбия. Мына 20 жыл перестройкада жашап атабыз. Апасы Россияга кетти. Атасы Россияга кетти. Балдардын баары каралбай калды. Ушул балдарга ким тарбия берет? Ошон үчүн кадыр мындай бир курстарды ачсакпы деп атам да. Кийин өзүңөр да эле ушул жакшы бир передачада айтсаңар, мына психологторду алып, вот, например, үй бүлө курууда эмне деген чоң ор койгон кемчиликтер бар. Мисалы, мен айтар элем, вот Кыргызда чоң атанын сөзүн мына Эргал жакшы айтып кетти, кулакты жакшы тыңшап турсак, чоң аталарыбыз минтип айтчы да, кыздарын айтчы. Мына кызың кетип атканда ыйлаба дейт. Кайра келбесе экен деп ыйла дейт. Алба кетип калды деп сүйүнүп тиге күйүнүп ыйлап атпайбы? Кызым келбесе экен, эртең кайра тиге жашай албай калды, мурдунан чимкиригин агызып кайра келбесе экен деп ыйла дейт. Бул бир. Анан экинчиси, ошол кыздарын айтчы. Күйөөң сенин падышаң. А сен канышасың анын. А падышаны дайыма угуш керек да. Мына хадисте да айтып атпайбы? Хадисте да сон айтылып атат. Ошон үчүн аял киши күйөөсүн дайыма сыйлаш керек, күйөөсүнүн сөзүн эки дебеш керек. Күйөөсүнүн сөзүн ушунчалык жерге чыдабай сыйласа, акыры аял жеңет. Аялга чыдамдуулук, сабырдуулук, үйдүн уюткусу аял болот. Анан эми бизде өзүң айткандай кадыр тиге Западтын модели кирип кетти, Западтын таасири кирип атат, батыштын таасири. Анан ошонун негизинде анан биз баягы гендерный политика деп бир жагынан бузуп атат. Ошентип биздин баягы ата бабадан келаткан салтыбызды кадыр кайсы кыз, кайсы колукту күйөөсүн падышам дейт. Ал сразу айтышып көрөт, мушташасыңбы депчи. Мына ушундай заман болуп атса, анан кантип анан кийин кармап калып атабыз. Ошон үчүн мына эми кадыр дагы жакшы мына намаз окуган жакшы кыздар келип атат. Өзүңүздөр мына эч кимге секрет эмес, кадыр бирөөнө колукту алып берем десе, намаз окуйт бекен деп сурайт. Намаз окуса, ал жакшы, ыйман бар, тартынуу бар, уялуу бар, корунуу бар, намыс бар. Демек, Кудайым буйрса, бизде бир гана жол бар, үй бүлөнү да сактай турган, Кыргызстанды да сактай турган бул бир жол, ыйман жолу. Агай, сиз кандай ойлойсуз? Бүгүнкү күндө ушу исламдын көз карашында бул жакта Шайлообек агай жакшы маселелерди айтты. Үй бүлөнүн ажырашууна алып барган маселелер булар эң биринчиси аракечтер, арактын натыйжасынан жана кызгануу, зомбулук, бузуклук ушундай шарттар менен ажырашууга дуушар болуп атат деп айтты да. Эми исламдын көз карашында бүгүнкү күндө Кыргызстанда 86% мусулман калкы болуп эсептелип атат. Эми ушул мусулмандар исламда мусулманбыз дегенден кийин кандай жашаш керек? Исламда кандай ушул үй бүлөдө кандай? Баягы айтып өтпөдүм эле, исламда үй бүлөнүн орду өтө терең. Ниса сүрөсүндө, Али Имран сүрөлөрүндө көбүнчө үй бүлө жөнүндө айтылып келген да. Эми үй бүлөдөн эң биринчи ата энеден башталат да. Баягы айтканда тарбиядан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан го, силер балаңарды 7 жашка келгенде намазга буйругула. Эгер 7 жашта 10 жашка барганда эгер намаз окубаса, анда ургула деген да. Себеби бул балдарды жаш жагынан тарбиялоонун бир методун айтып кетет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Себеби балдарды кичинекейинен биз тарбиялап ошо иман менен, иман жолу менен ата эне тарбиялап барса, анда ал келечекте ажырашпай турган, арак ичпей турган ошондой бир коомго барат. Дагы бир Лукман Хаким деген мурда бир ушундай бир чоң бир олиялардан болгон. Ушул өзүнүн кичинекей баласын тарбиялап ушундай дейт: "Я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим" депчи. Өзүнүн кичинекей бунайя деп кичинекей жаш балага айтылат да. Балагатка жете элек жаш балага бунайя, эй балачагым. Ошол өзүнүн кичинекей баласын тарбиялап атат. Эй балам, балачагым, сен Аллахка эч кимди шерик кошпогун.
албетте бул шерик кошуу чоң күнөө, зулум депчи. Эми бул аяттан аалымдар ушундай тафсирин айтышат: балдарды кичинекейинен баштап тарбиялап барышыбыз керек иман менен. Кудайды таанытып, пайгамбарыбызды таанытып, пайгамбардын сүннөттөрүн, ошолор нерселерди баары таанытып, жаш кезинен тарбиялап барыш керек. Ошондой эле кыздарды дагы жаш жазынан тарбиялап барган болсо, анда ал кыздар дагы ыймандуу кыздар жана ыймандуу балдар ажырашууга себеп болбойт. Буга далил пайгамбарыбыз хадисинде айтат: ким эки кызды жаш жагынан баштап эки кызды тарбиялап чоңойтуп, анан жакшы күйөөгө берип койсо, жөнөтүп койсо, ал адам бейишке кирет деген да. Значит, бул жерден билебиз, балдарды кичинекейинен баштап тарбиялап барсак, анда коомубузда, жашообузда эч кандай бир ажырашуулар жана ошондой эле буяк байкайтып кеткендей арак ичүү, аракечтик ошол нерсеге барбайт эле деп ойлойт элем да. Ошого негизги тарбия бул жерде ыйманда жатат да. Албетте биз Кудайды таанытпасак, балдарыбызга динди үйрөтпөсөк, анда эч качан биз коомубузду оңдой албайбыз. Коомубуздун 100% оңолушу бул ыйманда турат да. Ыймандын аркасында. Рахмат. Бул жакта ушул жакшы маселелерди айттыңыз. Үй бүлөдөгү ажырашуу себептеринде ушул бир гана ыйман, мусулмандар мусулманчылыгын, Аллахтын буйругун, Аллахтын мыйзамдарын жакшы ишке ашырып, ошонун чыкпай жашаса үй бүлө туруктуу болот деп айтты да. Эми бүгүнкү күндө бизде кашкайган чындык айланды. Бул үй бүлөнүн ажырашкандан кийинки себептери сойкулар, аракечтер, жетим балдар, жанагындай ушундай бир терс көрүнүштөрдөгү, коомдордогу бир жат нерселер пайда болду да. Эми ушулардан башка дагы кандай нерселер күтүлүүдө, дагы ушундай көбөйүүлөр расмий каттоодо бүгүнкү күндө 8471 үй бүлө ажырашкандыгынын маалыматын алдык да. Эми ушул көрүнүш өсө берсе, жанагындайлар көбөйө берсе, дагы ушундай бир кандай коомго терс нерселер бар сиздин көз карашыңызда? Бир жакшы нерсе бар да, баягы үмүтсүз бул шайтандан дейт да. Биз негизи пайгамбарыбыз айтат, эгерде кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы кереметтүү Куранда өзүңөр өзгөрүлмөйчү коом өзгөрүлбөйт дейт. Анан азыр Кудайга шүгүр, мына бала бакчаларда жанагындай ушул исламга болгон көз карашта, адеп ахлак, ушул кыргыздын каада салтында чоңойткон бала бакчалар жана ошондой эле мектептерде дагы ушундай окуу программасына кириш керек да. Ол дин тааны сабактары. Антпесек биздин азыркы баягы кыздарыбыз, балдарыбыз келечектеги бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейбиз, бирок тилекке каршы ошол интернет булактарынан, телелерден, жанагы NTV жана башка каналдарды көрүп, ошол жака көп ыктап кетип атат. Анан баягы ата-эне баланын жанында 24 саат жүрө албайт экен. Анан чөйрө алып кетип атат. Ошол сыяктуу мына биздин азыркы байкелер айткандай, эң нескиси ошол талим тарбия берсек балдарыбызга, анан баягы балдар, кыздар качан бош калганда шайтан алып кетет. Балдарды ошол баягы спорт менен, баягы жашоонун сергек мүнөзү деп спорт менен эмне кылсак, жана ошондой эле жанагындай пайгамбарыбыз дагы айтат, жанагы эмне десе бул жүрөгүңөрдү мезгил менен эс алдырып тургула дейт. Демек, ошол балдарды дагы кээде бизде жана ата-энелер же болбосо байкелерибиз мындай караңга камап коет да, жок бул болбойт деп аны укпай туруп, анан кийин ал кеткенден кийин ал балага жасайт экен. Жанында досу бар, башкасы бар. Анан жанагы дагы мен бир нерсени айтып келип атат. Мына азыр 35 000 сойку кыз бар экен Кыргызстаныбызда. Ошонун баардыгы Кыргызстан жаран биздин эже карындаштар. Алар дагы үй бүлө курса болот эле. Анан жанагы балким ушул үй бүлө ажырашуу немесин толтоп атат. Анан могул азыр көпчүлүгү аял заты запкы чегет экен. Эркектерге көп билинбейт экен. Анан ал 2-тен 3тен балдары бар. Мынакей азыр 100төн ашык жетимдер үйү болуп калды. Ошонун баардыгы ажырашуудан келип чыгып атат. Мына канчасы ата-энеси жок, атасын тааныбагандар болуп атат. Анан демек эң негизгиси жанагы бул исламды, ислам десе коркпош керек экен. Ислам бул адамдын өнүп өсүүсүн жашоо эрежеси экен. Ушул эрежесин билсек, Кудай буйрса, Кыргызстандын келечеги жана мусулмандардын келечеги кенен. Сиз кандай ойлойсуз агай? Бүгүнкү күндө ушул бул жакта агайыбыз да жакшы нерселерди айтты, сойкулар, ушундай маселелер көп чыгып кетет. Дагы кандайлар чыгышы мүмкүн мисалы? Мындай да, мына жерден жанагы баарыбыздын айта турганыбыз эле баарыбыздын көйгөйүбүз бул жерде отурган бир 5-6 кишинин маселеси эмес. Бүкүл азыркы мына Советтер Союзу боюнча илгерки, балким дүйнө жүзү боюнча да проблема ушул ажырашуу маселеси аябай катуу көйгөй болуп, бүт баарын жүрөгүнө ортодо. Мен бир үй бүлөнү билем. Бул жактан таксырлар жана айтып кетти, бул арактан болуп атат депчи. Да, арактан болуп атат. Ажырашуу арактан да
таасиры катуу тийип атат арактын. Бирок мен бир үйлөнүп элем да. Эми жана аялдан деп атпайбыз, аял жакшы болсо жакшы болот экен, баардыгы жакшы болот. Аял жакшы боло турмаса эркек кандай болгондугу боюнча билинбейт экен. Аял начар болсо эркек аябай ылдыйлап, даражасы ылдыйлап болбой калат экен да. Жетип калат экен. Жетчү жерине жетип калат экен мындай айтканда. Ошондон мен бир үйлөнүп элем да, агай. Вот күйөөсү жумуш иштебейт. Күйөөсү арак ичет. Чөнтөгүндөгүсүн ичет, анан кийин сурап ичет, болбосо үйүндөгүсүн урдап ичет да. Аялы мындай эле иштейт да, жөнөкөй эле. Мындай жумушта иштейт, өкмөт жумушунда иштейт. Айтат, мен дейди үй жай бар, бардыгы бар дейт. Бир эле ушунун арак ичкендиги менин дейди, ошол немде түшүрүп бүттү дейт. Эңсемде түшүрүп бүттү, эңсемди көтөрүп алгам дейт. Ажырашып кетейин десем 3 балам бар дейт. 3 баламдан кайтып таштап ажырап кетем дейт. Эми мен ажыраша албайм дейт. Эми дейт, айлам жогунан жүрөм дейт. Тойлорго барганда дейт, бир күн мурда дайындайм дейт. Бир жакка бир кудага баратын болсо бир күн мурда дайындайм, кийиндирем, жуундурам, чайындырам, чачын алдырып, тырмагын алдырып, кийим кечегин кийгизип жакшына калып барам дейт. Тойдун жартысына жетпей уже ал мас болуп эле бүтүп калат дейт. Анан айтам дейт, бул ичпейт эле. Бүгүн сиздерди көрүп сүйүнүп кетип ичип койду. Деп эле кайра үйгө жетип деп билем дейт. Кыла турганы күнүгө ушул дейт да. Эми мына үй бүлөнү сактап калыш өзгөчө көбүнсө аялдан болот экен да. Аял жакшы болсо жакшы болот экен. Эми жана аялдын ал аял энесине даттанып барбайт экен күйөөм ичет деп. Жок, койчу, анда айта бербеңдер, андан мында ичет. Бүгүн байкабай калды, чарчап келди эле жумуштан, тигиндей кылып келди эле деп аял жашырып коет экен да көп жолдордачы. Ошондуктан биздин аялдарыбыз кечиримдүү болсо, анан кийин мына кудагыйлар таарынбасын да, кыздын энелери таарынбасын. Эми кыздын энелеринен болуп атпайбы? Жанагыдай эле келсе кайра бар деп айтпайт да. Эмне болмак эле, тигинин кызы келди деген сөз жаман болуп атпайбы? Ичме баткан кыз сыртыма батат деген сөз жаман болуп атпайбы? Кызды кутуртуп атпайбы? Кыздын кулагын көтөрүп атпайбы? Аны уккан кыз эмне кылат? Анан самайын секирбейби? Мен мына улук мырза, мен бир 5 жылдай таксовать эттим шаарда. Жумушка киргенче 5 жылдай таксовать эттим. Кандай гана кишини тартпадым? Кандай гана бүлөнү тартпадым? Тартып тизимди көрдүм, тартып көрдүм. Енелеринин өзүн көрдүм, кызы менен жарышып көчөдө кетип бараткан. Енелер менен кызын көрдүм, кызын бир жерге таштайсың, бир вечерге, энесин апарып экинчи вечерге таштайсың. Анан пален сааттан кийин алып кетти, энесин алып келсең, кызы тиги вечерден эрте кетип калган, болбосо мен бара албайм, досторум бар, анан кийинирээк барам деп. Энеси эчтеке дебейт аган. Эми сойкой калып калган кыздар 30га келген кыздар. Эми ошолор эми кантип